Саламатсызбы YouTube каналдын Адистин кеңешинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге Бүбү Зайнап эже келип калыптыр. Анан алгачкы сурообуздон берсек. Саламатсызбы эже, сизге бул касиет кимден өткөн? Саламатсыңарбы, жалпы YouTube көрүүчүлөр, жалпы жамааттын балдары. Бул касиет мага эки тараптан тең келген. Атамдардын нургу тукуму бардыгы ушундай касиеттүү адамдар болгон экен. Даже булар кайып болуп кеткенге чейин баргандар болгон экен. Анан атам жогору маалыматтуу молдо болгон үчүн, себеби ал мезгилде илим араб тилинде эле болгон үчүн 5 жашынан карылардын мектеби деп Исфара шаарында, азыркы Тажикстандын эле Ходжент областынын Исфара шаарында карылардын мектебинен окуп, кадимкидей эле азыркы биздин ушу гүлдөп турган доордогу ОРТ тапшырып алтын сертификат алган балдардай эле алтын сертификат менен Бухара шаарындагы жогорку мектепке барып, ошол жерден жогорку билим алган үчүн муну негедир бул кесипти аркалабай атам тараптан карманган эмес экен. Анан муну апам тарапта дагы болгон экен. Атамдын апасы улуу табып болгон экен, Бегайым деген. Даже ал киши ушундай касиеттүү болгон экен. Аялдар төрөй албай кара басып жатканда үстүгө чапанын же жоолугун жаба койгондо, ал киши ошол аял кыйналбай эле төрөп алчу экен. Ошондон апама берип, апам алып, анан апамдан бул касиетти анан мен алдым. Мажбур ооруп жүрүп, албашка аракет кылдым, бирок болбоду. Алдым. 36 жашымда 12-чи баланы төрөгөндөн кийин катуу ооруп калып, анан кийин ушуну алдым. Ленинградта, ал мезгилде Ленинград деп аталат эле. СССР экстрасенстеринин президенти Тахир Салиев деген киши болгон, ташкенттик өзбек киши. Академик. Ошол киши Камилжан деген Ленинабадтык, азыр Кожент областынын центри, ошол жерде шакирдин ээрчитип келип, менин ичимдеги нурду эки алаканымдан чыгарып туруп, анан кийин ушуну берди. Анан мен алып элдерди дарыладым. Анан бул окушту, бул илимди алганда сөзсүз окуп, курстан өтүш керек экен. Себеби дарылар менен да дарылар үйрөтүп иштетиш керек экен. Ошондо анан кийин булар оңго кайрылат. 36 жашында 12-чи баланы төрөгөн аялдын ичидеги нуру күчтүү экен. Эми ушуну окутайык десек, үйдө 12 баласы бар экен. Кандай жардам кылабыз дегенде, ошонун айланасынан шаар карагыла. Аэропорту бар, поезд вокзалы бар. Жер болсун, четтен келген академиктерге оңой болуш үчүн деп. Тибеттен 2 академик, Кытайдан 2 академик, немеден Ташкенттен Ислам институтунан 2 академик молдо. Бири шарият боюнча, бири Куран боюнча. Калган академиктер Ленинград академиясынан, Москвадагы Ломоносов атындагы академиядан келип, анан бизде 17 академик окутту. Дарылар боюнча, жалпы эле элдик дарыгерчилик боюнча. Керек болсо биз ошол академиктерден аалам сырларыны, сыйкырдын сырларыны 3 ай бою окудук. Сыйкырдын сырларыны, ааламдын сырларыны, планеталар аралык байланыштарды окутуп жатты. Ошонун ичинен керектүүнү алдырды, керексиздин алдырган жок. Анан ошол курстан өткөндө мен 3 эле дары алып чыктым. 1001 түрдүү чөп болот экен. Бирок ошонун ичинен 101 түрдүүсү дарылык касиети бар болот экен. Дарылык касиети жоктору дагы бар экен. Ошондо мен 3 эле дарыны алып чыктым. Адамдын денесидеги 17 түрдүү шамалдоо деп коебуз кыргызча. Воспалительный оорудан баштап ракка өтүп кетип 4-нчү стадия чыгып кете тургандай ооруга чейингилерди дарылай турган бир эле түрдүү аскадан алына турган мумияга окшогон, бирок ак, саргыч да болот, кызгыч да болот. Ошол
darынан dozalap 1, 2, 3, 4 doza kılıp жасатып үйрөттü. Bunu Tibetler үйрөттü көбүнчө. Leningrad Akademiyasынын алдыдагы элдик дарыгерлер уюмундан дагы үйрөттü. Tibetler болуп анан бака жылан бул чаян иш кылып жерде көрмөлөгөндөрдөн жасала турган дарыларды Кытай академиктери үйрөттü. Народный медицина боюнча негизги илимий түшүнүктүү Ленинград академиясынын академиктери окутту. Научный медицина боюнча Ломоносов атындагы мед академиянын академиктери окутту. 2 молду академик бизге дарыларды пайдалануудагы адамдардын укуктары, арам адал жөнүндөгү түшүнүктү аябай жакшы берди. Дарылар арака жасалгандыктан, спирт болгондуктан бул дарыны ичкенден кийин канча күнгө чейин намазды окубай токтотуп туруш керек деген суроолор келип чыкканда молдолор жооп берип жатты. Эч кандай намазды 1 саатка да токтотууга мүмкүн эмес. Бул дарыны арака жасалган дарыны ичкенде же болбосо каш кулактын, суурдун, чочконун, аюудун, иттин майларыны, керек болсо ошонун эттери дары боло тургандай учур болуп калса, ошолордон кийин даарат эле сынып калат. Даарат алып туруп эле кайрадан намазды токтотпой окуй бересиңер дегенди ушу 2 молду академик берди. Бири шариаттын келип чыгыш тарыхы боюнча, бири Куранның келип чыгыш тарыхы боюнча. Бунун түбүн окуш керек экен. Шариаттын келип чыгыш тарыхы боюнча окуганда ушунчалык таң калды бардыгы элдер. Кандай элден пайгамбар чыгат, кандай элден пайгамбар чыкпайт дегенден башталат экен тарых, шариаттын тарыхы. Ошондо кыргыз элинен пайгамбар чыкпайт десе илай жаздадым. Коркуп кеттим, неге мындай болду деп. Анан айтып баштады. Дүйнөдө эң таза эл кыргыз болот. Булар уруу болуп жашайт. Ар 7-чи үйгө, ар 7 үй биригип бир адамга баш ийет. Шунчалык буларда тартип күчтүү болот, тазалык күчтүү болот. Булардын элиде бузуку болбойт, эч качан бузулбайт булар. Бузулганын атка сүйрөтүп өлтүрөт деди ошол жерде. Немени болсо ар бир үйдө эркек кишиге гана баш ийет. Шунчалык баштуу болгон үчүн булардын ар 7-чиси, ар 7-чи кыргыз пайгамбар болуп эсептелет. Ошондуктан булардан пайгамбар чыкпайт. Дүйнөдө эң тартипсиз, эң бейбаш элден пайгамбар чыгат. Себеби буларда бузуку көп болуп, бузулуп эл ызылчуу болгон үчүн, булар тыйыш үчүн кайсы бир жылдарда, кайсы бир 40 жыл, 100 жылда барып бир акылман чыгып, ошол элди тыйып туруш үчүн пайгамбар болуп, керек болсо кырып турган элди деп окутту. Муну түбүн окуш керек экен. Жөн эле көчөдө ар кимиси ар деме деп эле жалган жашыкты айтып жүрө бербей. Анан кыргыздардын өтө тартиптүү жөнүндө тарыхта булар бардык айта береткен. Бардык академиктер сөзсүз кыргызга кайрылып жатты. Ал жерде бир эле кыргыз менмин. 38 адам окудук. Кыргызстандан, ошо Тажикстанда окуп атабыз. Тажикстандан тартып Германияга чейин, Польша, Чехословакия, Латвия, Литва бардык элден келген адамдар. Ошого чейин 38 эле адам окудук. Бардыгы академиктер, сабак берип жаткан 17 академиктин бардыгы бир эле Малыгина деген аял бизге косморитмология деген сабактан берди. Алам сырлары, планеталардын тогошкону, тогошушу жөнүндө, планеталар жаралып, алардан нур чыгып, бириге бири төгүлүшү жөнүндө, кайсы мезгилде адам дарыласа точно айыга турганы жөнүндө эң күчтүү илимди берди бизге. Бирок ошол аял гана кыргыз жөнүндө билбейт экен, ошол же балким билсе да убактысы болбодубу. Калган ар бир академик айтып жатты. Кыргыздардай таза эл, кыргыздардай улуу эл жок. Буларда эч качан инфекциялык оору болбойт. Буларда эки эле түрдүү оору болот. Бирөө кичинекейде кызамык чыгып, өлгөнү өлөт, калганы калат. Спартандардай жашайт. Экинчиси боордун циррозунан өлөт. Себеби булар койду соет, бышырат, жеп алат майлуу этти. Ушу бир болсо, ушу боору начарыраак адам болсо, боордон рак, буларда өпкө оору, башка жугуштуу оору деген болбойт деп окутту.
Анан жыныс органын ооруларды эч качан болбойт деп окутту. Сыймыктанып төбөм көккө жетип 3 ай окудум. Эми менин апамдан калган дары дагы мага ошол эки эле дары калган. Аюулар жүргөн аскалардан 78 түрдүү чөптүн тамырынан алып туруп, ошонун боорго дары жасалат. Талкан кылып туруп. Боордун оорусунан. Эми эле сарык болуп баштагандан баштап өтүшүп кеткениге чейин ошону дозалап эле ошону эле жасаймын. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү доза кылып. Сахарга неме деген алгы деген эле чаткалдан алдырамын. Алгы деген эле шалгамга окшогон, түйү шалгамга окшогон алгы дегенден жасатып келем сурап, ошонун дары кылам. Анан берки асканын астынан мумиодой болуп чыгып калганды ошо воспалительныйден баштап, эми эле шамалдагандан баштап өтүшүп кеткен рактарга. Рак деген неме 4 түрдүү болот. Ар бир органдын рагы бирдей эле 4 түрдүү болот. Мисалы үчүн башты ала турган болсок, башта суу шишик болот. Бул көбүнчө азыр томографиядан да көрүнбөй жатат. Кээ бир томографиялар таап алып жатат. Адамдын башы дагы айланып турган суунун ичиде өзүнчө суулар, ашыкча шишик суулар болот. Ошолор жылып барып нерв тамырды кысып калганда эпилепсия болот. Ириң оңой. Ириңдей турган болсо тез эле лукулдатып оорутуп, тез эле кайт экен билинип калат. Наргы үчөө коркунучтуу. Суу шишик билинбей эпилепсия кыла берет. Кан тромб болуп калса катуу тийип, ошол дагы жылат дагы барып ошо нерв тамырга жеткенде ал дагы эпилепсия кылып билинет. Ага эпилепсия болбосо билбей эле ооруп жүрө берет. Анан башта внутрочерепный давление деп, внутрочерепный давление деген ошо башта бирдеме бар деген сөз. Анан ошо кан тромб болгон кандын кээ бирөө бир жерде туруп калса көпкө чейин ошо этке айланып кетип, өсмөгө айланып кетет. Өзүнчө өсмө чыкпайт эч качан. Бизге академиктердин 17-си тең айткан. Эч качан өзүнчө неме өсмө өсүп чыкпайт адам органыга. Ошо кан тромб болуп калгандан өсмө өсүп чыгат деп. Анан бул дагы билинбей жүрүп, бир күн анан кийин ошо чоңоюп, башты кысып калган мезгилде эпилепсия болуп анан билинет. Эпилепсия деген бул кыргызча талма деген сөз. Талып көгөрүп жыгылып калат деген. Кээде көгөрбөйт деле, кээде тилин чайнап жыгылып калат, кээ бирөөлөрү буралып көпкө чейин жатып калат. Бирок көпкө чейин дегени дагы 1 мүнөткө жетпейт. Какой-то секунд эле, 3-4 секунд эле болот. Ал коркуп кеткен адамга 1 сааттай эле көрүнүп кетет. Бирок 1 мүнөткө жетсе адам өлүп калат. Бул 1 мүнөт деген узак убакыт болот. Бул 3-4 эле секундка созулат, эң оору. Калгандары 1 секунд эле болуп жазылып кетет. Анан ошол эпилепсия оорусу кандай учурда, эмне учурда пайда болот адамга? Каяктан жугат, же жугуштуу оору, же бул хронический оору? Эпилепсия оорусу бул жугуштуу оору эмес. Бул адамдын башы зака жегенден, баш, мисалы үчүн, азыр мага 1 жаш 5 айлык кызды алып келди. Апасынын ичиде экенде апасы көчүгү менен аябай катуу тийген. Баланын башыга шишик пайда болгон. Шишик пайда болуп калгандагы, анан бул туулганда эле көгөрүп туулган. Мен айтканым эле бардыгы туура чыкты азыр. Туулганда бала көгөрүп туулат, себеби баш кысылып калат, ичиден эле ооруп туулат. Кийин дагы ыйлаганда көгөрө берет. Барып анан кийин баягы шишикке айланат, баягы нерсе. Анан бала чоңойгондон кийин мына азыр мен айтып жатсам туура чыкты. 5 айлыгында анан уже бала эпилепсия кармап баштаган. Неме бул баштын зака жеүүсүнөн. Башка бирөөлөр таш тиет, бирөөлөр жыгылып катуу тиет, бирөөлөр таяк жейт, мына чоңоюп калганда эле мушташтан болушу мүмкүн. Авариядан болушу мүмкүн, авариядан башы катуу тийип, шунан баштын ичиге шишик пайда болуп, ошо шишиктен анан бул шишик жылат. Баштын ичинде суулар жылып турган үчүн ошо шишик жылып барып баягы адамдын кыймылдата турган нерв тамыр, нейрондорду кармаганда, анан ошол жерден анан кармап калат дагы, өзүн билбей калат. Бул эпилепсияны кээ бир эле адам мындай сезип калбаса,
кээ бир миңден бир адам сезип калбаса, көбү билбейт. Кайсы балда кармарын, эмне кыларын шакала кармап калат. Мындан тышкары азыр кандай ооруларды карап жатасыз? Кандай оорусу бар адамдар сизге кайрылса болот? Мага ушу бардык ооруларды карайм. Только мага кара дуа карылбасын. Мен кара дуаны карабайм. Мага бардык ооруларды карайм. Анан мен 3 ооруду карабайм. Себеби оны мен айыктыра албайм. Мен эмес, менен башкасы дагы айыктыра албайт. Себеби мен 17 академиктин колунан өткөн катары өзүмө ишенимдүү. Ана 18-нчи болгон эттен мени Кыргызстан элдик дарыгерлер уюмундан Сидаков Юсуп Махмудович деген академик дагы окутту. Ошонун дагы чыдабай сурадым. Ал дагы айтты. Көздүн катарагыны эч ким айыктыра албайт. Бул деген адамдын кичинекейинен эле баштап бардык адамдарда көзүдө чылпак болот. Балада чылпак болуп калыптыр деп коет. Арчып кое берет. Бул чылпак бар түйдө кала берет, түйгө түшүп кала берет. Биягдагысы кете берет, бар жагдагы доктурлар дары берсе, биягда кете берет, аягда калат дагы. Ошо түптө калган чылпак ак жипчелерге айланып, бир күн анан кээ бирөөлөрдүкү жок болуп кетиши мүмкүн. Анан кээ бирөөлөрдүкү бул ак жипчелерге айланып туруп, бул көздө айланып келгенде, мана көздүн чечекейини көрүп тура турган немени шоруп коет. Муну буруйлап айыктырат, анан паланчы кылат, анан паланчыга барсаң айыктырат деген бул жалган сөз. Бул эч ким айыктыра албайт муну. Бул хирургический оору деп айткан бизге. Муну операция кылып туруп алып ташташ керек. Бул ак жипчелер булар жанданып, булар шорчу касиетке ээ болуп сорот деп. Эми мен көздүн глаукома дегенин дарылап айыктыра алам. Глаукома деген бул көздүн алмасынын аркасындагы шишик деген сөз. Алаканым менен ошону айыктыра алам. Анан катаракты айыктырбаймын. Өттүн ташын эч ким түшүрө албайт. Биз окуп жаткан мезгилде 38 адамдын астыга бир күн келсек 38 боорду өт менен коюп коюптур. Колубузга 20 деген ийнени берди. 20 деген ийне адам чачыдай болот экен. Ошону берди дагы, эми бул өттүн тешигиге сайып көргүлө дейди. Себеби ошол күнү биз өттүн ташы жөнүндө тема экен. Тема өттүн ташы жөнүндө экен. Ошол өттүн тешиги деген жерге чачтай болгон 20 ийне кирген жок. Тешип албагыла деди, бетте өттү тешип таштабагыла. Түз сайгыла ошо кире экен ошол деди. Жок, кирген жок. Учу да сайылган жок. Себеби ол Кудайдын амры менен өзү кысылып отуруп, бир суткада 24 саатта бир тамчы чыгып уйку безге тамат экен. Ошондуктан жанагы ийне кирбеген жерден жанагы чоң таштар чыга албайт экен. Өттүн ташын эч ким эч качан түшүрө албайт экен. Бул түшпөйт деди. Бул хирургический оору, тийбегиле. Эгерде мына мен берип жаткан ак дары барганда өттү катуу иштетип жиберет. Өт катуу иштеп кеткенде таш тоголонгондо тиги таштар жөнө жып-жылма таш болбойт. Ал деген дарынан пайда болгон үчүн котур таштар болот дагы. Немени өттү жарып кете турган болсо 1 сааттан 5 саат, эгер эле ошончолук жүрөк өпкөсү күчтүү болсо 15 сааттын арасында адам өлүп калат деген. Өт кислотасы жарылып кетсе, ошончо аралыкта өлүп калышы мүмкүн. Тийбегиле деген. Мен аны дарылабайм. Анан аппендицит деп коет. Сокуричей кыргызча. Ал да хирургический оору. Ага дагы эч ким тийишпеш керек. Ал ошо бир чач-пач, бир кыл-кыбыр тамактын арасынан барган нерселер барып туруп ошону пайда кылат экен. Ал дагы аны адам айыктыра албайт экен. Ал дегенди кесип эле салат экен врачтар. Ошол 3 ооруду мен дарылай албайм. Башкаларга да сунуш кылам. Мен өттүн ташын түшүрмөкчүмүн, мен катаракты алмакчымын деген бул жалган. Бул айыкпайт. Муну врачтар эле операция жасап алып салат. Алардын күчү жетет, алар ала алат. Сиз жана колуңуздун нурунан тышкары да дарылар менен дарылайм деп атпайсызбы? Анан ошол дарыларды кайдан аласыз? Ошо дарылар менен айта кетсеңиз, кандай дары менен дарылайсыз? Бул дарылардын эң биринчи, эң жакшы, эң кымбаты аска зоодун астыга 178 түрдүү чөптүн тамырынан агып чыгып, мумио сыяктуу болуп, бирок аппак болот. Эми чаң айдап каралжың болуп калышы мүмкүн. Кызыл топурактуу жерде кызылыраак, сары топурактуу жерде сарыраак,
ак топуракта ол жерде агыраак болуп калышы мүмкүн, ар түрдүү келет мага. Муну мен ошол аска зоолордон алдырамын, Памирден алдырамын, Лейлектин өзгөрүш деген зоолорудан биринчи апам алдырып дарылап жүргөн. Азыр мен эми өзгөрүштөн алдыра албай жатам, тиякта ала турган мергендер калбады. Муну мергендерге алат. Мергендер жипке байланып алып, зоодон түшүп, ороктун арка жагын курчутуп алып, чакасынын же орогуну байлап, мынандай кылып алып берет. Анан бул эми ошо өзгөрүштө, точносун мен өзгөрүштөн билип апам алып келип алдырып жүргөн. Апам өзүн жөнөтөт эле ооруларды баргыладан ошол жака барсаңар, паланчы мерген алып берет деп. Азыр мен эми Памирлик балдарга алдырып жатам. Анан Баткенде Аксай Таңги деп кече популярный болуп кеткен жерден бир киши кызы Дудук, эле ошо Дудук кызды дарылаганымда ошо киши алып берген. Ошол жерде дагы бар экен, бирок алып бере турган мерген жок. Чаткалда дагы көрдүк деди адамдар, бирок алып бере алышпады. Чаткалда дагы бар экен, көрдүк, алып келмекчибиз деп кетип, кийин анан ала албадык. О жерге түшүш кыйын болот экен, опурталдуу экен деп. Бул ушундай кымбат дары, ошондуктан бул өтө кымбат. Мен онун кашыгын 30 миңден аламын. Анан бир кашыктан жасаганым 30 миң. Сууга жасаймын, дистиллированный кылып, 45 мүнөт кайнатып муздаткан сууга. Анан арака жасаймын. Узак тура турганын 38%ке түшүргөн арака жасаймын. Себеби бул арака жасалганы узакка жылдап, даже тибеттер айтты, муну биз жакта 100 жылдап сактайт, текшерип, баягыдай дарылыгыны кандай болот деп эзелтен бизге ушундай болуп келген. Муну бизде 100 жылдап сактайт. Арак деген, спирт деген өтө таза нерсе болот. Ушундай кылсаңар болот, оны ким кылып отурат эле эми биз кыргызчылыкта. Анан мен жаш балдарга, жана такыр эле такыба болуп кеткендерге, дистиллированный сууга момент иче турганга, эми алар жылдап сактабайт, 2 жылдап сактабайт, сууга эле жасап беремин. Анан кээ бирөө сасык болуп келет. Себеби чөптөрдүн арасында ар түрдүү болушу мүмкүн. Сасык металл деген бир чеснок окшогон чөптөр аралашып кетиши мүмкүн. Кээ бирөө, эми бул өзү түбү ачуу болот. Анан баягыдай мен айткан ошол аюу жүргөн аска зоолордон алынчу жана боордун дарысыны азыр биякта жок болуп калганы үчүн мага Тибеттен эле келет. Мен Тибет академиясы мүчөсүмүн. Олар шоиттен эле айткан. Мынау дарыны каяктан табасың эми деп. Бул дарыны мен таба албайм. Бизде жок болуп калды десем, мага үйүмө посылка менен почтадан келет. Тибеттен. Могу рак ооруларынын ошо кайсыл стадиядагы адамдарды кайрылса болот? Мисалы 4-чү стадиядагы рак айыкпайт дейт го. Ошол айыкса болобу? Ошону айыктыра аласызарбы? Эми өмүргө карайт. Өмүрү бар болсо 20 күн калды деп чыгарып салгандар, 30 күн калды, алып бара бергиле, 40 күн калды, мына Индияга даярдагыла, анан мындай болду, андай болду дегендерден айыкканы көп. Ал жашап жүргөндөр да көп. Өмүр эле алда бар болсо айыгат алар. Ошол баягы сүйүк дары. Анан поордон болсо жанагы мен талканды капсулага салып алдым, үйрөнүп алдым, азыр капсула чыгып. Илгери аны өлчөп туруп, немеге кагазга ороп берчүмүн. Азыр ошо капсула дары менен дарылаймын. Өмүр эле бар болсо эч нерсе эмес. Өмүр жок болсо чыга калып авария болуп деле адам өтүп кетип жатпайбы? Өмүр эле бар болсо, эгер биз биринчи ошол Ленинабад шаарынын астыда аэропорт шаар бар эле, Чкаловский деген военный шаар, ошол жерде окуганбыз. Ошол жердин театрын сатып алды. Ондон 17 миллион рубль акча каралган. Тибеттен 2 академикти 2 самолет алып келди. Кытайдан 2 самолет, 2 академикти 2 самолет алып келди. Ошондо мен да кыргыз экенмин да. Эч ким айтпай эле мен тепилдеп, эмне алар бир самолет менен келсе болбойбу десем, баягы Тахрак агуш, этият болуп сүйлөңүз. Булар бири-бирини билбей эле башка шаарлардан келди. Тибетте 2 борбор бар, Кытайда 2 борбор бар. Алар жөнүндө биздин түшүнүгүбүз жок экен да. Анан эми биз президентти самолет менен барды деп жабышабыз. Президент деген элдин атасы. Үйдөгү машинени каалаган жагга айдагандай эле бул деле барыш керек. Ана академиктердин ар бирини бирден самолет ташып келди. Ленинабадка, Чкаловский шаарыга.
Ошол жерде бизди окутту, рахмат ошолорго, аябай түшүнүктүү катуу берди. Даже ошо боорго дегенди минтип чымчып доза кылып үйрөттү. Ушундай чымчыганда бүт денең сезсин. Ушул бир доза болгонуну. Ошону 3 айда үйрөндүк. Бул адам үйрөнүш кыйын экен. Ошону чымчып жатып, оозу мурдубуз жарылып, ачуу немеге ушундай кылып, топуракты кылайык деп жалындык. Топурактын салмагы бөлөк, дәринин салмагы бөлөк болот экен да. Сен кайсы дәрини пайдалана тургансың, ошону кыласың деп отуруп анан. Ошондой болду. Бака, жылан, бу чаян, паян эми кыбыраганын баары эле дәри экен. Курт, мурттар дагы. Ошолор жөнүндө Кытайлар окутту, Кытай академиктер. Мунан мен эми ошол бир көрмар деп коебуз, биздин түштүктүн тилиде көрмар деп коебуз, эки көзү жок. Жылан болот, көзү турат, сыртыда тостой эле көзү турат, бирок көрбөйт. Куйругу ничке болбойт, башыдай эле болот. Көрмар деп коебуз, эми бул жыландын кайсы түрүгө кирет билбейм, ошонун дарылыгы өтө күчтүү болот. Муну менин апам бир класс билими жок эле, курстан өтпөй эле неме суу бойлогону бар мунун, суу бойлобогону бар дейчү эле. Анан кийин сурадым да мен курстан өтүп атканда. Бойлогон деген эмне десем, суу бойлогондору суу ичип коет дагы. Бул көзү көр. Суу ичкенден кийин бул ач калат. Ач калганда бирдеме кармап жей албайт. Анан мунун дарылыгы кетип калат. Булар балыр жеп алат. Көбүнчө булар сууду бойлойт дагы. Мына Ленинабад шаарында неме Сырдария бар. Сырдариянын чекесиге түшүп калса, мына атайын алып барып өзбек тажиктер таштайт экен да, ошол жерде багып сатабыз деп. Ошондо булар балыр жеп алат. Балыр жеген дари болбой калат. Суу бойлобогон кургак, Тажикстан менен Түркменистандын чек арасы бар. Ганчы деген жерде, ошол жердегиси бул точно дари. Алар эч качан дарылык касиетин жоготпойт. Булар бир жылда бир ай мээрчөп деген өсөт экен, ошону бойлоп, ошону жерге үйүр болуп жашайт экен дагы. Ошонун чөбүнү, ошонун жалбырага турган сууну эле бир тамчы сууну ичип эле, ошол боюнча жылы бою тигинин түбүгө түшүп алып, бир болсо ушунун тамырын жейт болуш керек, сорот болуш керек. Анан бул жылан боюнча туулат экен, булар жумуртка туубайт экен. Нуриза, мен студиядамын. Эме толук айыгыш үчүн канча убакыт талап кылынат? Толук айыгыш үчүн эгерде боор болсо, боор 50 күндө эле айыгат. 4-үнчү стадия болсо дагы боор 50 күндө эле айыгат. Бир бала гана ортодон перекс водород ичип алып, өлүп кала жазып, ошо бала 70 күндө айыкты. Калганын мен 50 күндө эле айыктырам. Аны ошо доктор 20 күн эле өмүр кал деп чыгарып койгон экен. Айыгып жатып, мен эмнеге эле дарманыма кирбейм дей берсе, бирөө келип перекс водород берип коюп, ошо бала гана 70 күндө айыкты. Азыр Москвада таксовать этип, үйлөнүп алалуу болуп жүрөт. Ошол рактан толук айыган деген адамдар кандай шарттарды аткарыш керек? Эми рактан толук айыгам десе, мен койгон шартымды толук аткарыш керек. Алар деген мына ачыган-кычыган нерселерди ичпеш керек. Бозо, жарманын ачыганы, бээнин, төөнүн, эшектин, иттин сүтүн ичпеш керек. Азыр адамдар төөнүн сийдигин ичтик деп келип атат. Анан эмне үчүн сийдикке чейин ичипсиң эми? Анан эмне мага келдиң деп сураймын. Эмнеге келдиң эми? Эмне кылдык? Десек, сүт жетпей аткан, бара жатканда сийдигин да ичирди, бул да дари деп. Анан эмнеге келдиң? Бир барып 10 күн ичип айыккандай болдук эле, анан кийин кайра күчөп кетти, анан келдик. Өздөрү далдеп атпайбы? Мен эмес, өздөрү далдеп атат. Мен башыда айтамын, мына азыр канча жолу съемка чыккан болсо, бардыгы да айтып атам. Булар козгогуштар. Булар просто козгойт. Адамдын каягы да метастаза деп коет доктурлар. Бизде Кыргызда тамырлап кетти дейт. Тамыр чачып кетти дейт. Ашказан ооздон көтөнгө чейин бир линия болот. Ошонун каереге ошондой рак пайда болсо, ошол тамырды биринчи өзүгө чачат, өзүгө көбөйтөт. Анан башка органдарга, себеби бул органдар бириге бири жабышып жаткан үчүн биринен бириге тез өтөт. Кээ бир адамдын организми күчтүү болгон үчүн тез өтпөй калышы да мүмкүн. Вообще бир органга өтпөй калышы да мүмкүн. Анан баягыны ичсе,
баягы бээнин, төөнүн, эшектин, иттин сийдигини, сүтүн ичсе, алар өтө күчтүү козгогуч, тез козгойт. Жана бозодагы, жармадагы ачыган нерселер тез козгойт. Булар ачыганда тирүү жандык айланат. Мана газдалган суулар деле тирүү жандык айланат булардагы. Булар козгойт, каттуу козгойт. Ошондуктан буларды ичпегиле деп мен запрет кылам. Вообще өмүр бою ичпейсиңер. Анан бизде түштүктө маш деген болот. Буурчак, жашыл майда буурчак. Ошол өтө каттуу козгоочу болот. Ошону запрет кылам. Анан данектерди. Өрүктүн данеги, бадамдын данеги, дегеле чет мамлекеттен келген данектер. Булар да козгогучтугу күчтүү болот. Муну азыр адамдар бири-бириге үйрөтүп жатабы, ким акыл берип жатат. Буларды майдалап туруп, майский балга аралаштырып жесе адамдын каны көтөрүлөт экен деп. Кан көтөрө турган витаминдерди ала берсин аптекадагы эле. Тигини жеш менен сахар болот. Уйку без иштебей калат. Ал деген ооруган адамдын өзү уйку без байкуш эптеп тигилерди эптеп жатса, алып келип тиги өтө оор кылып туруп алып келип жанагыны бергенден кийин ал иштей албай калып, сахар көтөрүлүп кетип. Биздин ар бир жеген нерсебизде, даже сууда тузу бар, минералдары бар, ошонун да сахары бар. Аны уйку без сахарыны сахарга, минералны минералга, тузуну тузга бөлүп турат. Ол өзү бир кичинекей бармактай нерсе болот. Анан тиги оор нерсени берип койсо, ал иштей албай калат дагы, анан сахар кошо көтөрүлөт. Өзү дегеле адамдын денесинде сахар деген оору болбош керек. Бул жок нерсе. Анан давление жок нерсе. Менин давлениям бар деп келет адамдар, жөн эле бир экинчи секретарь райком болгондой болуп. Давление деген жок, бул эки түр менен келет адамга. Бири бөйрөк иштебей калып, бөйрөктүн кайсы бир тамыры иштебей калып, канды кысып калганда, артериальный кан тамыр каттуу айлана албай калып, туура айлана албай калып, ошол жерден кысылган кандан наркы таза кан азайып, жаман кан көбөйүп кетип, ошондон артериальный давление пайда болот. Башты кысып калгандан, баягы эпилепсияга кайра келебиз. Башты жанагы шишиктердин бирөө кысып калгандан, кайсы бир тамыр кысылып кала турган болсо, ошо тамырды иштете турган нейрон, көзгө миңеселентип көрсөтө турган майда точка нейрондор кысылып кала турган болсо, ошол жердин тамыры иштебей калып, каттуу оорутуп, баштын внутрочерепный деген давление ошонон пайда болот. Болбосо адамда давление деген нерсе жок, бул оору эмес. Муну жөн эле адамдар азыр бир чоң эле бир оору кылып өзүгө өзү бир жакшы эле нерсе кылып алыптыр. Менин давлениям мынанча, менин неме мынанча деп. Бул өзү жок. Бөйрөк менен эле башты эсен сактаса, мындай нерсе болбойт. Келген адамдардын азыр 80-90% бөйрөгү артериальный давление менен келет. Өткөндө мен Кытай врачка барып көрдүм. Таң калды, канчага кирдиң деп. 75-темин десем, биринчи жолу көрүп атам, мен Кыргызда давлениясы жок, сахары жокту деп. Анан мен табыпмын деп кантип айтам ага. Учпай эле койдум, жок деп. Негизи рак оорусу эмнеден пайда болот? Рак оорусу бул эң биринчи корккондон эле пайда болот. Корккондон эле пайда болот. Адамдын жүрөгү каттуу түшкөндө кан бөлүнүп кетет. Ошол мезгилде кайсы бир жерге кан тромб болуп калат. Ошол тромб болгон кандан, мисалы үчүн каттуу корккон адам дегенде кызыл өңгөчтөн тамактан тартып ашказандын ылдыйгы 3 кысым мынандай кысыктан турат. Кызыл өңгөч кысылган жер, ашказандын түбү кысылган жер, барып көтөнгө өткөн жер кысылган жер. Ошонун бир жеригеден майда кан тамыры жарылып туруп, ошо жарылган кан тамырдан чыгып тромб болуп калган кан өскөн, бая айтып өттүм го биринчи. Эт болуп өсүп, ошол өсмө пайда болот дагы, ошол ракка айланат. Мен ашказанды жаап калып, 6 ай тамак жебегендерди көп жолу дарылап айыктырдым. 5 күндө кустурат жанагы ак дары. Ошолор ошо каттуу неметкенде мына бул жерде бир неме кан тамыры жарылып, кичинекей эле кан тамыры жарылып туруп, ошол тез эле экке айланып,
Бир тамчы кандан адам жаралып атпайбы? Этке айланып туруп, ошол жерди анан чоңоюп барып туруп, анан тигин жаап калып жатат. Анан ушундай болот. Тамактан башталып кетип жатат. Азыр көбүнчө тамактан дагы башталып кетип жатат. Ошондой неме. Бул оорулардын дегеле бардык түрү корккондон 99% корккондон пайда болот. Эми сизге эркин микрофон, анан сөздүн аягында ошо дарегиңизди иштеп аткан жериңизди айта кетсеңиз. Эми бардыгыңарга ден соолук каалаймын. Мен табып катары, врач катары, дегеле эне катары дүйнөдөгү бардык адамдарга эң биринчи ден соолук каалаймын. Анан балаңарды этият кылгыла. Алган келиниңерди этият кылгыла. Кызыңарды күйөөгө берсеңер дагы турмушка киришпегиле, бирок ден соолугуга этият болуп тургула. Азыркы мага келген келин көчүгү менен жыгылып эле ошо төрөйүн деп калган мезгилде кичинекей баланын башыга шиш пайда болуп кетиптир. Ушундай болбогон эле нерсе, болбогон эле жерден, болбогон эле нерседен аны кайненеси жумшаган деле жок, аны кайненеси урушкан деле жок, бар деп түртү кийген жок. Барекет да болот да кээде ушундай. Эми өзүңөрдү этият кылгыла дейм жаштарды. Уят болсо дагы айтайын. Келиндер, ненормальный балдар эмнеден туулуп жатат? Ненормальный балдар келиндер бойга бүттү дегенден баштап ери менен жатпай коет экен. Ошондон пайда болот. Айланайын келиндерим, кыздарым, 75 жашка кирдим мен. Уят болсо дагы айтайын, мен уят көрбөгүлө. Силер төрөгөнгө чейин жаткыла эриңер менен. Ол деген силердин никелүү эриңер. Аны менен уят эмес, сен ойнош болуп жаткан жоксуң. Көчөдөн барып көрүнгө мен жатып жаткан жоксуң. Тартипти сактагыла, бирок эч качан баланы азыксыз калтырбагыла. Бул деген курсактагы бала азыктанбай калып, ненормальный болуп, мээге жетпей, мээ иштебей калды деген сөз. Бул бала ата менен эненин түшүп турган уругунан азыктанат. Курсакта жатып алып, ал эмнен жемегиле, ал эмнен ичмегиле. Бүгүн бүтүп жаткан баланы бизге окутканда, научный медицинадан эле окутканда бизге айтты, эки урук бири-бирин жуткандан пайда болот адам. Анан ошо күндөн баштап ата менен эненин түшкөн уругун жана балдар жеп, ошонун ичип, ошонун пайдаланып, анан кийин адам болот деп окуткан. Мана Ленинград академиясындагы, Ломоносов академиясындагы врачтары бизди ушинтип окутту, академиктер. Айланайындар, сураныч силерден, эмне үчүн биз кече 70-жылдарга чейин мен ненормальный бала көргөн жокмун, 75 жылга чейин. Эмне үчүн азыр көбөйүп кетти? Мен азыр аябай изилдеп жатам. Көп изилдеп жатам. Боюңа бүттү деген күн эле ери менен жатпай коет экен. Анан бул биринчиси. Балаңар азыксыз калды, ненормальный болду. Нормальный туулган балдарда дагы эле азыр негедир бир жетишпейчүлүк болуп жатат. Экинчиси айтып эле коеюн, эми эч айтпайт элем шуну. Эриңер аял катын издейт дагы бар, эриңер бузулуп келип, ооруду жугузат, анан бардыгың подряд ооруйсуң жатасың анан. Инфекциялык оору менен. Мына мага азыр ВИЧ менен кайрылып жатат адамдар. Турциядан барып ВИЧ болуп келдим, анан Аравиядан барып ВИЧ болуп келдим, анан кийин Индиядан барып ВИЧ болуп келдим деп. Эми өзүңөрдү ошондойдон сактагыла, садакалар. Кыргызда болгон эмес бул. Мен аябай окуганда шунчалык толкунданып, шунчалык сыймыктанып окуганмын. Дүйнө жүзү кыргызды таза эл деп билет. Тазалыкты сактагыла, садакалар. Таза болгула. Ошо бир аялга бир күйөө жетет. Анан бир жигитке бир аял дагы жетет. Ошо аялы жакшы мамиле кылбаган үчүн тиги эркектер барып башка жактан жылуулук издейм деп барып анан ошондой балекеттерди жугузуп, ушундай ВИЧ деген оорулар жугуп атат элдерге. Бардыгыңарга саламаттык тилеймин. Дүйнөдө тынчтык болсун, дүйнөдө апаат болбосун. Жол апаатынан сактасын, суу апаатынан сактасын, абанын апаатынан сактасын. Дүйнөдөгү бардык жаман кырсыктардан сактасын. Ошол дүйнөдөгү элдин ичинде биздин кичинекей алакандай болгон Кыргызстаныбызды дагы, кыргыз элибизди дагы баягыдай жакшынакай өлкөгө айлантайык, баягыдай жакшынакай тазалыкка айлантайык,
баягыдай жакшынакай элге айлантайык, балдарыңарды сактагыла, кыздарыңарга жакшы тарбия бергиле. Балдарга мен жакында бир Москвадан көчүп келген бирөөлөр эки бала сүйлөп атат экен дегенден барсам, ол эки бала сүйлөмөк түгүл, вообще эле акылы да жок экен. Баягы мен айткандай, биринчиден жатпай койгондон, экинчиден тиги келин төрөп эле баланы тияка токолотуп коюптур, эки телефонду берип. Вообще эле о балдарга сүйлөбөптүр. Атаң ким, энең ким, кичинесинен эле айтылат да. Ана атаң, ана энең, ана бир тууганың. Тиги кана, бу кана деп. Жок. Балдарыңар тарбиялаш менен убара болгула. Телефон бербегиле. Кечке бала менен убара болгула, сүйлөшкүлө. Акыл эскиргизгиле. Анан акылы жок балдар каяктан пайда болот? Ушундайдан пайда болот да. Бардыгыңарга тынчтык жана ден соолук каалайм. Анан эме дарегиңизди анан кайсыл күндөрү сизге кайрылса болот, ошолорду айта кетсеңиз. Мен эми эртеге июндун 7-сиге чейин иштейм, анан чоң ажыга кетип жатам. Июлдун 15-теринен кийин келип иштейм. Бир ай ажыда болот экенбиз. Неме дарегим Бишкек шаары, Московская Бейшеналиева көчөсү, Стольный базары. Стольный базарынын ичиде К113 немен контейнердин номери. Ал Оптой базар болгон үчүн контейнерден места кылып алганбыз.